кеңештин депутаты Бактыбек Чойбеков эл менен жолугушууларын улантууда. 19-июль күнү эл өкүлү Талас районундагы Жергетал, Кара Суу жана Өмүралиев айыл аймактарынын эли менен жолугуп, көйгөйлүү маселелери менен жерине барып таанышты. Жергетал айыл аймагындагы Кызыл Туу айылында ФАП айыл өкмөтүнүн имаратында жайгашкан. Кабинеттери тар болгондуктан бир бөлмөдө 3 башка оору менен келген жарандарды кабыл алууга аргасыз. Бир комнатада 3 берде туберкулезный, уголок, берде прием кыласың, мурун стоматологдо иштечи. 3 кабинеттин ордуна 1 кабинет. Ошол эле Кызыл Туу айылындагы маданият үйүнүн чатырынан суу агып, көгөрүп кеткен. Маданият үйү капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж. Пол ичинде могу мебелдерин ичин капремонт кылганга жазгамда. Деги эле бардык айыл аймактарда көйгөй бирдей. Социалдык объектилердин жана ички жолдордун абалынын начарлыгы, мектептердеги жана бала бакчалардагы орундардын жетишсиздиги, социалдык жөлөк пулдарды алуудагы кыйынчылыктар, ичүүчү жана сууга суунун жоктугу же жетишсиздиги. Анан таза суу деп атабыз. Даяр нерсени ошо 250 метр жерде кармак койсо, кой берсе болот да сууду. Чыккан. Ошо мончо турат. Булак жайга да койдурганбыз. Бияктан болсо өзү каштап неме кылып алганбыз. Эл чогулуп, там куруп, жашнакай кылып алганбыз да. Аяктан суу ичип атат. Муну жактан кой берип койсо, эл деле таза суу ичсе болот. Мектепке чейин. Кара Суу айыл аймагында чогулган эл дагы бир катар көйгөйлүү маселелерди көтөрүштү. Биз көчөнү оңдодук, өзүбүздүн салымыбыз менен дагычы буга чейин айыл өкмөтү бизге жардам бергенге чейин. Баары бир деле ошол оңдогондон кийин адамдар, ар кандай адамдар бар экен, беш кол тең эмес экен. Айтсам деле ошо өзүбүздүн көчөгө деле, башка жакка деле айтсак деле угушпайт. Эмне десе бизде труба жок. Огороддорун сугарат, баягы оңдоп койгон жолду кайра эле биз жазында жайында огородубузду сугарып, жолдун баарын талкалап атабыз да. Ага эл өзү талкалап атканына маани деле бербейт биздин элчи. Ошого дагы ошо труба жагынан дагы бизге кичине жардам берсеңиз, ар бир көчөгө коюп, ошо немелерге жаткырганга келип атат, бизге келбей койгон жок, бирок ал жетише бербей атат да бизге. Ошону өткөндөн мен паспортун алмаштырайын деп барсам, бирөөнү деп. Паспорт алайын десе, тамдын документин алып кел деп. Мен тамдын документин жасатайын деп барсам, паспортун алып кел деп. Ошону эмне сураган Өмүралиев айыл аймагындагы Чат базар айылындагы Асанбек Оторбаев аттындагы орто мектеби 1994-жылы салынган. Нымдуулуктун жогору болгонуна байланыштуу дубалдары жана шыптары көгөрүп кеткен. Полдору чирип кеткенине байланыштуу бүгүнкү күндө алмаштыруу иштери жүрүп жатат.